Башкалар сыяктуу эле Сай учурунда жайбаракат жашоо кечирип, дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенген Бишкек шаарына жакын жайгашкан Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагынын жашоочулары Союз тараган соң өздөрүнө тиешелүү делген мамлекет тарабынан менчиктелип берилген жерине ээ боло албай кыйынчылыкка туш болушууда. Буга чейин далай жолу мыйзам чегинде чечип берүү талабы менен укук коргоо органдарына тиешелүү тараптарга кайрылган менен эч кандай майнап чыккан эмес. Акыры калай калктын сынына коюп, чындык менен адилет чечим болооруна үмүт артып, коомчулукка чыгарып чагылдырып берүү өтүнүчү менен биздин каналга кайрылышкан эле. Менин атым Шукуралиев Калдарбек. Ушу Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылында Краснодар колхозунда эмгектенип келгенбиз өмүр бою. Биз ушунча жылдан бери өзүбүзгө тиешелүү үлүш жерибизди ала албайбыз. Канча 20 жылдан бери жазбаган жерибиз, кайрылбаган жерибиз жок. Биздин жерлерибизди 2ден, 3ден алып сатып жибергендер бар. Таптакыр жер албай, ушуга качан үлүш жерибизди ала албайбыз. Эми анын азыр келгенсип, азыр биздин төрага, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров биздин айылдык өкмөттүн жерин, элибиздин жерин ГПЗ деген госплем заводко өткөрүптүр. Элден келип бирөө да сураган жок. Ушул жер силердики, элдики дегенде сөз жок. Биздин бул кооперативде Белгибаев жайлоо деген иштеп, былтыр камалганда ал корккондон эле издевкага барып, 5 хоз земля деп кагаз түзүнө жазып берип, өткөрүп жибериптир. Бир да мамлекетте 5 хоз земля жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин кайрылганга айлабыз калган жок. Азыркы күндө бир 300 үй бүлөнүн ээси жерин ала албай кыйналып жүрөт. Колунан келгендер 2-3 жолу алып сатып жиберген. Ала албай жүргөндер баары колунда жок, байкуш адамдар. Каяка гана кайрылган жок. 2 жолку соттун бизге элге берилсин деген чечим бар. Мез районун соттун, областной соттун чечимдери бар. Ошого да карабай бизге келген акимдери да, айыл өкмөттөр болсо бизде ай сайын эмес, күн сайын алмашат. Күн сайын. Кече мурдагы бир айыл өкмөтү болчу, бүгүн башка айыл өкмөтү келип калыптыр. Биз кандай кылып жашоо кылабыз? Биздин балдарыбыз кандай күн көрөт? Буну менен эч кимдин башы оорубайт. Биз муну ген прокуроруна ишенбейбиз. Бизде иштеп кеткен ал ген прокурор сот болуп. Эл ишенбейт ал кишиге. Азыркы ген прокурор. Бизге ишене турган өзүңүз калдыңыз, урматтуу президент. Анан Ташиевке гана калды ишене турган, башка эч кимге ишенбейбиз. Биз эми акыркы кайрылуубуз. Эми эл бизге митинг да кереги жок, ызы суудун кереги жок. Эми сиздин кабинетиңиздин алдына барабыз, айлабыз кеткенде. Эгер ушуга көңүл буруп атсаңыз, баары бала чакабызды, кемпирлерибизди, аялдарыбызды чогултуп алып ошого барабыз эми. Башка айлабыз жок. Биз митинг жасабайбыз. Кел дебейбиз. Бизге болгон эле тиешелүү эртеңки күnkү балдардын жей турган нанынын жерин ажыратып берсеңиз, анда биз кайка барабыз силерден башка. Мурдагыларды ушу алдап келген, эми силерди колдоп, эми реформа болот экен, элге жакшылык болот экен десек, азыр да кайта эле жолго түштү. Бизге айылдык кеңеш 23 мартта постановление чыгарып берилген. Элге биринчи чечилген неме список боюнча элге бөлүнүп берсин, 35 соттуктан деп чечим чыгарып берген. Да аткарылбайт. Жаңы акимге бардык, киши дагы жаңы келди, колунан келбеди. Анан кийин 3 аким айыл өкмөт алмашты. Кимге барабыз биз? Эч кимге ишенбей калдык. Ушу урматтуу Нуркожоевич, өзүңүз эле калдыңыз. Анан Ташиевке барабыз, башка бара турган жолубуз жок. Калганы муну элден сурасаңыздар, бүт ушу колхоз иштегендер ушулардын баары. Бизди башында алдашкан, кооператив кылып түзүп. Мурда колхоз Краснодар болчу. Анан кийин кооператив кылышкан, ассоциация крестьянских хозяйств деп. Ошол аракеттен башталды да, анан бу жерде жер сатуулар анан көбөйдү. Биз мына район шаарга жакынбыз да. Анан элдин баары шаардыктар ак үй, көк үй ошол жер истеген. Кыскасын айтканда, мурдагы Бакиевдин бир туугандары берди 200 гектар, 400 гектар жерлерди бу жерде иштебеген, өмүрү жашабаган адамдардын намына bir түндө кызыл кегиттеп чыгарып туруп сатышкан мына темир жолдун үстүн. Эл ыйлап жүрөт. Эми кайка барат бул эл?
Айтқан ол жаман, илағанның көз жаман дейді. Нұрғожоевич, урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын президенти, акыркы сизге кайрылып аткан жерибиз. Биз каяка барабыз? Ким карайт биздин бул күндөрдөгү жашообузду? Элдикин. Менин өтүнүшүм ушул. Элге жетсе экен дейм, эл ушу жерин алса экен дейм. Bir айылдын жерин башка бир жакка которгонго жогорку кеңештин гана укугу бар. Акылбек Жапаровдун укугу жок. Ал тиги күйөө баласы менен тиги мис машина испытательный станция бар болчу. Ошону приватизация кылгандай кылат. Биздин да менен Новопавловканын жерин приватизация кылайын деп атабы. Андайга жол берилбейт. Биз эми коркпойбуз, коркуп турган жаштан өтүп кеттик, 70 келдик. Калгандары мына башка аксакалдар да айтат. Урматтуу Акылбек Жапаров, сиздин кабинетиңизге апарып беребиз ушул бүт делону, кишилердикин. Окуп көрүңүз, сиз туура эмес чечим чыгардыңыз. Элди ыйлаттыңыз сиз. Элдин сору, ошолордун көз жашы балдарды сизди өмүр бою уктатпайт. Уктатпайт, Акылбек Жапаров. Сен элдин эч неметкен жоксуң, элдин жолунан гана кайшы тилеп атасың. Мына турат менин артымда бүт картаңчалдар, буту чолок, көзү сокур, кыйшык, кыңырлар бүт бар картайган эл. Муктаж бүлөлөр. Бүт мактаж бүлөлөр. Мына азыр эле уже айдаган жерин арпасын чабары менен артынан трактор салып айдап атат дейт. ГПЗ-ны, айры ГПЗ-нын бир чычка кулагы да жок. Ушундай биздин жашоо тирчилигибиз. Жогоруда сөз болгондой, ошол мезгилдеги Союз учурундагы бүт өмүрүндө айыл чарбасында эмгектенип, оор жумушту аркалап келген орус, кыргыз, түрк жана башка көп улуттуу эл жашаган бул аймактын эмгекчилери азыр 70ке таяп калган аталар, апалар, кээси ден соолугунан дагы муктаж болуп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ачык ойлорун айтышып, жогору жакка үнү жетпей жаткандыктарын билдиришти. Мен атым Аулыбек, фамилиям Карасартов. Ушул кайрылып аткан себеби мен ушул Красный Заря колхозунда 1980-жылдан тартып иштеймин. Ошондон тартып иштеп жүрдүм. Колхозду иштеп жүргөндө колхоздун фермасында иштеп скотник болуп иштедим. Скотник болуп иштеп жүргөндө жайы кышы Иресин көтүктөн буттан түшкөн жок. Мал менен уй кайтарып базарда иштеп жүрдүк. Буттан түшкөн жок, ошондон бери иштеп жүрдүк. Иштеп жүргөндө эми баары жайында болчу эле да. Андан 90 немеге чейин иштеп жүргөндөн кийин Союз тарап кетти. Анан долю бөлүштүрөбүз. Андан колхоз тарайт, андай мындай деп калышты да. Анан бизге долы тийиштүү доляларын айтты, баланча доля силерге тиет. Ошондой үлүштү бөлүштүрө деп келди да. Үлүштүн бөлүштүргөндө бөлүштүрдү, бирок эми кандай честно бөлүштүрбөй коюшту. Жер үлүшүнө келгендеби? Биздин эл колхозчулардын үлүшүнө келгенде честно бөлүштүрбөй коюшту да. Калыстык кылбай калган турбайбы? Калыстык кылышкан жок да. Особенно өзгөчө небеткенди алганда бул законопослушный граждандар ошо аларды алдап коюп эле, кулакка чаап коюп эле, сен мындай кылсаң багырга отура бер деп коюшу эле, алдап коюшу эле, сыртынан немелерди жасап ошо алдап таштады да. Айлоо Белгибаев деген аркар деген неме уюштуруп алып, бул бескошный жер деп неметип отуруп алып туруп сатып арендага берип неметип канча соттошулду эле, соттошкондо аны берсин дейт, соттошкондо соттун чечимине калбай эле кайра эле ошол өзү билгенди кылып жүрөт да. Мисалы азыркыга чейин карасаң, суу ала турган сугарайын десең, сууну алардын немесинен ала албайсың, жеткирбейт да. Пруттарды немелери бар эле, колхоздун пруттары бар эле. Анын баарын элдерге арендага берип коюп туруп, хозяин бис дейт, эчтеке иттерди байлап койгон, жолот турбайт да. Биздин кайрылып атканыбыз ошол силерге.
ушул ушул агөргө небе түрүндөгү жерлердин көбүн ошолордун небесини менен сатып бүтүп, анан ошондо дагы законопослушный граждандардын немелерин ошо жерге ошондой мунапыс чыга турган күтүп атса, аларды неметкенде мунапысты күткөн неме граждандардыкын эчтекесин жасабай, жолобой тигилердикин апарып белдем элге жакшылык кылып атат. А бирок элдин аркасынан элдердин баарын жумшап коюп туруп, чөнтөгүн неметип аткандарга эчтеке неметилбей атат да. Садыр Нургазоев менен Камчыбек Кыдырышаев биздин кайрыла турган последний инстанция, биздин правабызды, конституционный немебизди колдоп бере турган, силер эле калдыңар, кайрыла турган, биздин кайрыла турган, силер эле калдыңар, мөлөк бара турган эч жери калбады да. Ошол мага окшогон, мен мындай турам, мага окшогон көп кишилер бар ошондой небетеде. Бир канча кишилер арысты немелер баары толтурулган, биз баарын небеткен кайрылган немелербиз. Менин айтканым ошол, эми эптеп эле ошол көңүлүңөр буруп, биякта баягы законопослушный граждандардын немесин четке тыштап койбой эле, силерге вообще жетпей атат окшойт. Ушул граждандар жөнүндө немеде туура эмес информация берип атат силерге. Силерге информация берип коюп эле, баланча дөлөсү булар деп коюп эле, ошо сыртынан кетип эчтеке неме жетпей атат окшойт деп ойлоп атабыз. Биздин кайрылышта ушул эми деп эткен. Биздин үмүтүбүз ушул силердин эле немеден туура карап немесин чечип бересиңерби деген кайрылыш. Эми бөлөк эмне деп айтам, эми кайрылганда эми биздин силерден неме калбаса, эми биз эмне кылышыбыз керек? Ошо балдар менен мен 7 балам бар. Аларга тиешелүү жерлердин кээ бирине берилди, кээ бирине бербей калды. Эми мисалы закон боюнча 18 жаштан өткөн балдарга, ошол айылда Новополоккада төрөлгөн балдарга дагы участок жер для стройки берилиш керек экен. Баарынан дагы таң калыштуусу, өз кезегинде закондуу түрдө толук көйлөндүрүлгөн документтери турса да, мыйзам бузуу жолу менен өз билемдикке салып, тиешелүү делген айдоо аянттарын, суу баскан жерлерин каратып туруп эле тартып алган тараптардын туура эмес иштерин көзгө сайып көрсөтүп берип турушса дагы, айыл өкмөтү баш болгон жооптуу тараптар тиешелүү адистер билмексен болуп отургандыгын айтышып жандарга шаюуда. Төмөндө юристтин кеңири түшүндүрмөсүнө орун берсек. Менин атым Иманалиева Гүлнара Кубанчбековна. Ушу АКХ-2 Красная Заряда юрист болуп иштейм. Анан ушу чоң көбөй болуп атат да, Новополоцкий айыл өкмөтү менен Архар СК Архар менен анан АКХ-2 Красная Заряның ортосунда 3 хозяин собственниктер собственниктер менчиктерди. Алар тил табыша албагандыктанбы же ортодо бир коррупция болгонбу илгери азыркы маалда ошонун баары недостаточно ясный болуп, түшүнүксүз болуп атат да. Анан ошонун негизинде могулар чыгып атат да. Ушу азыркы маалда 1498 гектар распоряжение менен племенной бир кооператив племенной Министерство сельского хозяйства племенной совхозго берип коюп атат да, Новополокканын жери. Новополокканын жери негизи илгертен бул жерде я вынуждена сказать на русском, да, эми орусча деле кошуп имущество коллективного хозяйства Красная Заряда, то есть колхоз Зарянын имуществосын
передано АКХ ИК «Красная заря» на основании постановления Фонда госимущества 410 от 10 сентября 1993 года с выдачей свидетельства о праве собственности на имущество 201-013 от 30 марта 1944 года. Регистрационный номер Ющевска-Торска. То есть все имущество колхоза «Красная заря» перешло АКХ ИК «Красная заря». Акционерное общество был от Малда, все имущество колхоза переходит АКХ ИК «Красная заря». А на каком основании прокуратура во главе с Лушевым рекомендует Кабинету министров, во главе которого стоит Акылбек Джапаров, передать земли племенному заводу или там еще ГПК или что там вообще племенное какая-то организация, 1500 гектаров земли, а на самом деле эти 1500 гектаров земли, там есть за этими землями собственники есть. Может быть, они на данный момент какие-то документы не оформлены, а может, они оформлены. Это еще тоже неизвестно. На каком основании кто-то может взять эти земли и передать. В одно время, в 1991 году, когда были расформированы все колхозы и совхозы, в связи с этим вышло постановление Кабинета министров в то время, ныне это то же самое Кабинет министров. И впоследствии в 1994 году было положение только колхозникам и их детям, работавшим в этом колхозе, выдавать земли долевые. И, то есть вот это все земли, 75% отнесли, передали колхозникам, 25% передали муниципальной земле. 75% земли все были переданы колхозникам, абсолютно, там ни одного метра не оставалось. Но, однако, в 2010 году во главе с бакиевскими родственниками их правлением были переданы 400 гектаров земли сверху, выше этого, выше шлагбаума вот этого, выше железной дороги и выше высоковольтной линии, там более чем 400 гектаров земли переданы были совершенно другим людям. Они не работали в этом колхозе, они могли быть и городскими, прям... Не жили здесь? И кроме того, и они не проживали. Вообще на территории Новопавловского Аликматы они не проживали. Вот эти все кощунства. Мало того, сейчас в этом году, вот, в 23-м году снова Акылбек Джапаров передает земли Новопавловского, опять же Новопавловского Аликматы, 1500 гектаров. Общая площадь у них выходит 1900 гектаров земли, переданы не знамо кому. Вот получается, сейчас племенному совхозу они отдали, племенному совхозу говорю, племенному хозяйству они передали 1500 гектаров, завтра уже у кого-то другого отберут. Это не первый случай. Сегодня Соколка, а завтра Соломидена. Я понимаю, город расширяется, но однако должны как-то согласовывать какие-то... Мало того, я уже еще раз хочу подчеркнуть, что все земли, все территории, все имущество Красной Зари, колхоза «Красная Заря», было передано АКХ ИК «Красная Заря» на основании постановления Фонда госимущества. То есть за это имущество, которое передавалось, было уплочено. Не за копейки взяли, это было уплочено. Они определенную сумму заплатили. Определенно, как положено, оформили красные книги. У них госакт номер 201-013
от 30 марта 1994 года, а регистрация была под номером 349. Все имущество колхоза вместе с землями, вместе с водными хозяйствами были переданы на АКХ и к «Красная Заря». То есть «Красная Заря», колхоз весь был передан им. Своим же колхозникам это было все сделано. Но они, игнорируя то, что они являются собственниками, почти 2000 гектаров земли передают Чертикову. На основании чего? На основании того, что Злушев или там кто-то из прокуроров, а прокурор имеет право забрать земли 1500 гектаров или рекомендовать кабинету министров как свое там белье я уже использовал, возьмите другого, кто-нибудь используйте. Это же нельзя так делать. Это же у нас государство. И обратите внимание на своих же граждан. Они всю жизнь отработали в этом колхозе. Их дети здесь работают. Они граждане Кыргызстана. Они такие же люди, как и другие из города. Такие же граждане, которые голосуют за вас. Они с большой надеждой голосовали и на референдуме, и за вас голосовали. Прошу вас, обратите внимание, Хачбек Кашевич. Я думаю, кроме вас никто не решит эту проблему. Потому что только законность может соблюдать президент, гарант нашей Конституции, а ГКНБ вот эти коррупционные схемы наши расследуют. Вот эти хотя бы изначально в Новопавловске, обратите внимание, 2000 гектаров это целая страна. Пожалуйста, обратите. Это не 5 человек, не 3 человека, это около 3000 человек здесь за ними стоят. Сөз соңында айтарыбыз, жаңы бийлик келди деп адилеттик, калыстык болорунан үмүт артып отурушкан Сокулук районуна караштуу Новопавловка айылынын 2000ден ашуун жашоочуларынын атынан чыгып жаткан карапайым элдин бул кайрылуусунда өздөрү айтып отурушкандай эзилип пышып жетилген коррупциянын бетин ачып, көп жылдан берки элдин көйгөйүнө чекит койчу бир гана өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке ишеним артып, алардан ынанымдуу жооп болоруна ишенип үмүт артып турган чактары.